Уважаемый генерал, за что получаете такие звания? За что? Эмнеге алып атасыңар, генерал деген званияны айтып кылачы. Эмне кылганыңарга? 36 жаран өлгөнгө Баткендеги. Же чегерабыз кетип жатканга алып атасыңар генералды беле. Кайсы арыңарга? Ёбаный простомал. Генералды алып аткан адамдар өзлөрү уялбаса, мен неге уялайын, туурабы? Мен какой-то бир старшинам болчумун чегарадачы. Ошо система коррупцияга каршы чыгып ырып кеткенбиз, өзүңүздөргө белгилүү болгондой. Экөө азаттык менен качкан. Артында талга таланып болсо өлүп тунганда. Андан тышкары биз калганбыз. Ошо иллюстрация болгон себебинен бүгүн чегара кетип жатат. Бүгүнкү тема кандай баштайбыз? Баарыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайм. Толкун болот деңиздин күчтүү жери, 99 өнөрдүн ээси бол деп толгуну төрөгөн мени сени. Толгуну төрөгөн мени сени. Чоку болот тоолордун бийик жери, чокудай бол кыргызымдын жигиттери. Чок кармаган колдор менен баатыр болду чоң аталар өстүргөн мени сени дейт да. Анысыңарындай урматтуу мекендештер, бүгүнкү чыныгы чегарада жана чыныгы кызмат кылып аткан аскер кызматкерлерин чын дили менен, жүрөгү менен мекен үчүн өтүп жаткан кызматкерлерди жана ошолорду чын жүрөгүмөн бүгүнкү майрам менен куттуктагым келет. Андыктан бүгүнкү теманы эмне демекчимин? Бүгүн бир канча адамдар генерал-лейтенантты, генералды алды. Мен ошолорго күлкүм келди да. Анан бүгүн эфирге деле чыккым келген эмес, бирок чыдабай койдум, ишенесиңерби? Уважаемый генерал, сиздерге кайрылуу да. Глубоко. Уважаемый генерал, за что получаете такие звания? За что? Эмнеге алып атасыңар, генерал деген званияны айтып кылачы. Эмне кылганыңарга? 36 жаран өлгөнгө Баткендеги. Же чегерабыз кетип жатканга алып атасыңар генералды беле. Кайсы арыңарга? Ёбаный простомал. Кечирип койгула, урматтуу кыргыз элим. Ошо сөгүнгөнгө туура келип атат. Даже ыйлаганга туура келип атат да. Эмнеге алып атасыңар, айтып кылачы. Кайсы арыңарга беле. Кайсы арыңарга, полковниктер. 5 ай болду экен го генералды алганыңарга. Генерал-лейтенант алып атасыңар. За что? Бир жыл өтө эле чегарабызды бастырып, каякта бир тежиктерге чегарабызды талкалатып, кайсы генералыңар чыгып койдуңар билет, кайсы генералыңар туруп бериңер у жака. Карапайым менен жүрдүк го билет, таңкылдап. Алыс, нарын, ак башы, талас, көл. Карапайым менен жүрдүк го, чуркап, жыңайлап, чуркап бардык го билет. Бул чегаранын чечишче, бул жерде чыккынчылар бар. Алар жоготмойн, чече албайсыңар. Урматтуу Кыдыршаевич, Ташиев, мен сизге айткан билесизби? Кабинетиңизге кирип, кабыл алганда, чегараны чечиш оңой, момдай, чегараны кошуп алып атасыз, чегарада чыккынчылар иштейт, ошолор жоготмайынча ишиңиз оңолбойт деп. Ага карабастан ошолордун баарын чоңойтуп генералды бердиңиз го. Бүгүн эмнеге берип атасыздар? Кайсы арыңарга? Генералдын айлыгы, пенсиясы бердигине 80 миң, 60 миң. Биздин өзүбүздүн бюджет доходубуз жетпейт да. Араң турабыз го. Свет мына өчкөн тат.
Сууну мен ичип алдым беле деп чыктыңар эле өткөндө. Казактар айтты го, рахмат силерге, сууну биз бердик депчи. Анан бюджет тартыш болуп атса, силер эмнеге генералды алып атасыңар, азыркы мына бүгүн алып аткан генералдар силерге суроодо? За что? Эмне кылган эмгегиңерге не жоо чаптыңарбы? Же Баткенди тек Тажикстанды басып алдыңарбы беле? Ким менен согуштуңар ошончо генералды алгыдайчы? Айткылачы, уялбайсыңар, могу бет барбы, бет? Эмне кылганыңарга генерал алып атасыңар, эмне кылганыңарга? Кайсы арыңарга алып атасыңар генералды? Нет, Тажикстанды жеңип Душанбеге чейин алып койдукпу, өзүбүз жерлерди тетиги Бадахшан горный, Жергетал, Мургап райондорун бизге кайтарып алып анан генерал алып атасыңарбы? Ошого алып атасыңарбы мындай генералдарды? Уялбай, боло бетиңер менен. Эмнеге алып атасыңар мындай? Өзүңөргө суроо берсеңер, мен киммин депчи. Кайсы арыма алам генералды? Бүгүнкү күндө мамлекет кыйналып турат мына, туурабы? Орто зар болуп, бюджет жетпей, ары тартып берсилик кийип, эптеп, кулакка тепмей жашоо болуп атат. Туурабы? Продукты кымбат, бензин, солярка кымбат болуп атат, мына жер айдоо келип атат. Анан кайсы арыңарга алып атасыңар, генералды? Уялбайсыңарбы? Жок, мага болбойт. Мен кайсы арым алам? Мен бир согушка катышкан жокмун. Же бир мындай алгылык иш алып барган жокмун, же армияга салым кошо алган жокмун, же ошо чек арадагы коррупцияны жөө алган жокмун деп мындай тартынуу сезим жокпу? Именно ошо 36 жаран өлгөндөн кийин уялбай туруп, жана полковник Шашиев, генерал майорду алды го, Уларбек. Братан, байке, кайсы арыңа артында талгат эмне болуп өлдү эле? Коррупциянын баарын айтып чыгып, камала турган болбодуңар беле? Камала турган болбодуңар беле? Кошелегиңер менен кошулупчу. Өлтүрүп туруп тындыңар го, жүрөгү оор болуп, Кайсы арыңарга алып атасыңар, генералды? Уялбайсыңарбы? Ё-моё. Не, Тажикстанды басып алдыкпы? Жер чегара маселесин чечтиңерби? Эмнени чечтиңер? Эмнени чечип койдуңар, айткылачы. Кайсы арыңарга алып атасыңар генералды? Кайсы арыңарга? Эмне кылганыңарга алып атасыңар генералды? Же эптеп эле генералдык пенсия акчаны алып эле мойсоп эле жылуу төшөккө жатыш керекпи? 39 протоколду кимиң айтып чыктың бетке, айткылачы. Ал 39 протокол эмне протокол? Кемпирабад каякта? Воровка жол кеттиби, кеткен жокпу? Эмне болду? Биздин Лейлек, Кыргыздын мекен жери анклавда калабы, калбайбы? Эмне болот? Ким ойлойт? Мекенди ким коргойт? Генералдар! Жыгач генералдар! Менин аскердик чиним старшина. 10 жылдан ашык служба кылсам дагы прапорщикти бергишкен эмес. Анткени күч тааныш керек. Мен алгым да келбейт. Бизде кызмат өтүп аткандачы, мындай дежурныйлар, кошелектор медал ала берчи да. Анан суроо берчи мындай, кийин балдарыңа ушуну кантип айтасың, ушу медалды кантип алдым, ата, могу медалды эмне кайсы кылганыңызга алдым деп айтсаңыз, эмне деп жооп бересиз? Десем, уялбайт да. Пофиг, тамекин чегип коюп. Мен бир эле медал алгам. Отличник пограничной службы деген. Өз эмгегим менен. Ит ошондо уялып атып алган. Ошондо бергиси келбей атып беришкен да. Уялгада генералды алып атасыңар, целый генералды. За что? Ойлоносуңарбы? Мээңер барбы? Келечек Кыргызстан аякка бартат, четинен кемтирип баратат.
Үзөң кугуш Каркырадан баштап бүгүнкү келечекте оор акыбалда турат. 39-протокол ачыкка чыкпай атат. Кимиң жооп бере аласың, генералдар? Мында генерал звание алып атканда өзүңөргө татыктуу болбойсуңар. Мен эмнеге алып атам ошо генералды депчи. Суроо бере аласыңарбы өзүңөргө? Мен эртең келечек муунга же балдарыңа мен генерал болгом, тигиндей мындай бол, ал деле кийин балаңыз акылдуу чыгып калса тарыхты окуйт да. Генералды ким деген кишилер адамдар алчу эле, момдай болгон турбайбы, бул тигини алган турбайбы, момдай жерди чапканда, могул жоона басканда алган турбайбы генералды. Могул генералды момдай должностко барганда алган турбайбы дейт. Азыр мен генерал деген званиянычы көт артчы эле кылып салдыңар да. Ошол кыскасы. Давай, жакшы.